Биздин бүгүнкү өтүлө турган темабыз жылуулук санына маселе иштөө. Биринчи маселени карап көрөлү. 600 грамм металлды 10 градус Цельсиядан 60 градус Цельсияга чейин ысытуу үчүн 13,8 килоджоуль жылуулук саны талап кылынды. Металлдын салыштырма жылуулук сыйымдуулугу кандай дейт? Демек, бул металл 600 грамм экен, М барабар 600 грамм экен. Демек, берилишин жазып келе ушуну салыштырма жылуулук сыйымдуулугун тапкыла дейт. Анда берилишин жазалы. М барабар 600 грамм барабар бул 0,6 килограмм. Ал эми Т бирибиз болсо, Т бирибиз А дегенде бул темирдин температурасы 10 градус Цельсияга барабар экен. Isıtkандан кийин Т2 барабар 60 градус Цельсияга барабар болду. Демек, ошондо биз Q барабар 13,8 килоджоуль жылуулук бердик. Муну айландырсак 13,800 джоуль. Демек, бизден сурап атат ушул металлдын салыштырма жылуулук сыйымдуулугун сыны тапкыла дейт. Анда чыгарып көрөлү. Формуласы, жылуулук санынын формуласы Q барабар С(М) Т2 минус Т1 формуласы. Демек, мындан биз сыны тапсак, С барабар Q бөлүнгөн М Т2 минус Т1 болот. Демек, барабар формулабыз табылды. Ордуна коебуз. Анда барабар Q'буз болсо 13,800 джоуль, 13,800 джоуль. Ал эми массасы болсо 0,6 килограмм. Кашанын ичинде 60 градус Цельсия минус 10 градус Цельсия. Кашаны жабабыз. Демек, буларды көбөйтүп бөлсөк, анда 460 джоуль бөлүнгөн килограмм градус Цельсия болду. Демек, бул металлдын салыштырма жылуулук сыйымдуулугу 460 джоуль бөлүнгөн килограмм градус Цельсия экен. Демек, анда жообу С барабар 460 джоуль бөлүнгөн килограмм градус Цельсия. Эми экинчи маселебизди карайлы. Жездин кесегин 40 градус Цельсияга ысытуу үчүн 38 килоджоуль жылуулук саны талап кылынат. Эгерде жездин салыштырма жылуулук сыйымдуулугу 380 джоуль килограмм градус Цельсия болсо, кесектин массасын аныктагыла дейт. Демек, бул жез экен. Жезди Т барабар 40 градус Цельсияга чейин ысытканда, ошондогу темирдин массасын аныктагыла дейт. Муну ысытат экенбиз. Демек, анда биз берилишин жазып көрөлү. Берилди. Т барабар 40 градус Цельсия. Бул өзү жез. 40 градус Цельсия. Ал эми Q'буз барабар, Q жылуулук саны барабар 38 килоджоуль. Муну джоулга айландырсак, 38 миң джоуль. Демек, мунун салыштырма жылуулук сыйымдуулугу С барабар 380 джоуль бөлүнгөн килограмм градус Цельсия. Демек, бизден сурап атат ушул жездин массасын аныктагыла деп сурап атат. Демек, анда формуласын жазабыз.
q baravar жылуулук саныныкы s m t 2 минус t 1. Эгерде биз дельта тыгы деп алсак, анда биздин формулабыз q барабар s m дельта t болот. Демек мындан биз mди таба турган болсок, m барабар q бөлүнгөн s дельта t болот. Демек формулабыз табылды. Ордуна коюп чыгарабыз. Кубуз болсо биздики 38.000 джоул, 38.000 джоул бөлүнгөн сыбыз болсо 380 джоул бөлүнгөн килограмм градус Цельсия көбөйтүлгөн температурабыз болсо 40 градус Цельсия. 40 градус Цельсия. Демек буларды көбөйтүп бөлсөк, анда 25 килограмм болот. Демек бул жездин массасы 25 килограмм экен. Демек анда жообу m барабар 25 килограмм. Эми үчүнчү маселени карап көрөлү. Жабык бөлмөнүн абасын, бул жерде бөлмөнү көрүп турасыңар. Жабык бөлмөнүн абасын 4 градус Цельсияга ысытыш үчүн 258 килоджоул жылуулук талап кылынды дейт. Бөлмөнүн көлөмү кандай дейт? Абанын тыгыздыгы 1,29 килограмм бөлүнгөн метр куб. Абанын салыштырма жылуулук сыйымдуулугу болсо с барабар 1000 джоул бөлүнгөн килограмм градус Цельсия экен. Демек бул бөлмөнү т барабар 4 градуска чейин ысытыш үчүн 4 градус Цельсияга чейин ысытсак, ушул бөлмөнүн көлөмү кандай дейт бизге? Көлөмү белгисиз экен. Ошон үчүн берилишин жазып чыгарып көрөлү. Берилишин берилди. Т барабар 4 градус Цельсия. Ал эми q барабар 258 килоджоул. Же болбосо бул барабар жоулга айландырсак 258 миң джоул. 258 миң джоул. Ал эми с болсо абанын салыштырма жылуулук сыйымдуулугу 1000 джоул бөлүнгөн килограмм градус Цельсия. Ал эми абанын тыгыздыгы ρ барабар 1,129 килограмм бөлүнгөн метр куб. Демек бизден сурап атат, көлөмүн сурап атат, көлөмүн. Демек көлөмү кандай дейт? Анда чыгарып көрөлү. Жылуулук санынын формуласын жазалы. Q барабар S M дельта T. Демек мындан M барабар ρ көбөйтүлгөн V болчу. Демек тыгыздыктын көлөмгө көбөйтүлгөнү ордуна коебуз. Анда ордуна койсок, Q барабар S көбөйтүлгөн ρ V дельта T. Демек мындан биз V-ны табабыз. Демек анда V-ны тапсак, V барабар болот экен Q бөлүнгөн S ρ дельта T. Демек формулабыз табылды. Ордуна коебуз. Анда Q'буз болсо 258 миң джоул. 258 миң джоул. Бөлүмүндө сыбыз болсо 1000 килограмм джоул бөлүнгөн, кечирип койгула, джоул бөлүнгөн килограмм градус Цельсия көбөйтүү. Тыгыздыгы болсо 1,129 килограмм бөлүнгөн метр куб. Ал эми тыбыз болсо
4 градус Цельсия. 4 градус Цельсия. Демек барабар анда 50 метр куб экен. 50 метр куб. Демек бул бөлмөнүн көлөмү 50 метр куб экен. Демек анда жообу В барабар 50 метр куб. Демек балдар, бүгүн биз жылуулук санына маселе иштөөнү үйрөнүп көрдүк.